7 ай баш оона. 7 айдын 5-күнү Саратан. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 11-си. Баш оона айы ушул күнү тууйт. Саратан маалы ушул айдын 15 жарыгын бүт камтыйт. Саратанда салкында гана сапар тарт деген эл сөзү болуп, Саратан маалы деле жай чилдесинин тушунда болуп катуу ысыйт. Табактагы сүттөр ирийт. Күндө калган ачка малдын ичине ысык өтүп кетип бузулат. Илимде күн өз жолунун 105 градусуна келип жетет. Асманда Саратан тургун жылдыздар тобу көрүнөт. Ошондуктандыр ушул маалдын аты Саратан аталган чагы бар. Нарыктуу жылдын белгиси болсо, топоз бука менен уй бука кызуу чуркаган кез болуп, букалар үйлөрдө майыштыра, үй корута кызуу чуркаса, ал жыл жакшы келет. Ал жыл нарксыз келер болсо, топоз бука чуркабай, чуркаса да солгун болуп, топоздун көбү кысыр калат. Мындай жыл катаачылык менен өтөрүн белгиси болот. 7 айдын 20-күнү Асат. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 12-си. Баш оона айынын толгон күнү. Асат маалы ушул айдын 15 караңгысын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 120 градусуна келип жетет. Асманда Саратан тургун жылдыздар тобунун отурар кези болот. Асат маалында кекиликтин жөжөсү бир тас болот. Улар жөжөсүн чыгарат. Бүркүт балапанын уядын учурат. Суур кирип кошулат. Суурдун төсү ого бетер кызыл болуп чыгат. Асат маалында бугу ышкырат. Бугунун ызгыргындай деп, анын үнү өтө укулуктуу болуп, кезиген чагы болгондуктан башы ууган жакка каңгыган маал экен. Кээ бир айтымда айдын аты ушул бугунун башы оогон жакка каңкыганын коюлган деп карайт. 7 айдын 29-күнү 21 тогол. Кыргыз эсепчилиги боюнча баш оона 21 жаңысынан тогойт дейт. Бирок көптөгөн сара эсепчилердин айтымында тогол белгиси айкын көрүлбөй, абада өзгөрүш болбойт экен. Ошондон улам кыргыз эсепчилери бул тоголду кээде тоглдор эсебине киргизбей кете турган жагдайлар да бар. Бирок үркөр чыккандан кийин сөзсүз ай менен бир айдын белгилүү күнү тогошу мыйзамдуу көрүнүш болушу керек. 7 айдын 30-күнү жай чилдеси чыгат. Кыргыз эсепчилиги боюнча баш оонанын 21 жаңысында жай чилдеси чыгат. Жай чилдеси теке айынын 15 жаңысында түшкөн болуп, бүт 40 күн жатат. Жай чилдеси ысык менен эле өтөт дегенге кыргыз сара эсепчилиги өзгөчө эскертме берген жерлери да бар. Эсепчилердин айтымына караганда, жай чилдеси 50 жылда бир келе турган канаттуулар көрүнсө, 40 жылда бир көрүнчү жылдыздар көрүнүп калса, жай чилдеси маалында чоң каар жап, тоолуу бийик жайлоолордо каар жап жут болгон уламыштар айтылат. Мисалы, Улуу Чаттын 3 таш жайлоосунда, Түмөнбайдын 1000 коюн жут алганда, Какшаалдык чоң эсепчи Керимкул Байдөбөт уулунун жай чилдесине каар жап жут болорун алдын билип, айыл башы Байгожого атайлап эскерүү берсе, ал ишенбей коюп, бүт айылды асман чайыттай ачык, жайдын толукшуган кезинде кар басып жут алгандыгы жөнүндө уламыштар ушул баш оона айындагы жай чилдеси тушунда көрүнгөн окуялар экени жазылып калган. Күн түн сара эсепчилиги.